Ош шаарындагы автоунаа базарындабыз. Турган адамдар отравление болуп калса каяка барат? Санэпидем станция келеби бул жака? Келет, азыр эле келип кетти го текшерип. Кантип текшерет? Текшерүү процессин сиз көрдүңүз да туурабы аларды? Санэпидем станциянын кызматкерлеринин ушундай башаламандык менен текшерүү алып барганына биз элемент коррупция десек болобу, болбойбу? Тазалык средствосунун идишине өзү тазалык жетишпейт. Бекер эле силерден көчөгө караганда 50 сом арзаныраак тамак алат, бирок тияка барып туруп 500 сомго дары-дармек алат ал адамдар. Вот бир дейли, ой, мынаны качан жуугансыңар акыркы жолу? Мынаны таза деп айтып атат эжеке. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Ош шаарындагы автоунаа базарындабыз. Негизинен биз кафелерди көргөзүп бератабыз, цехтерди көргөзүп бератабыз. Ал жерде жүздөгөн адамдар бир күндө тамактанат экен. Анан бир байкебиз бизге кайрылды. Бир күндүн ичинде миңдеген адамдар тамактанган автоунаа базарлар. Мындайча айтканда, унаа базарларын эч ким көргөзбөйт, авторыноктарды эч ким көргөзбөйт. Ушул жактагы тамак аштар кандай деңгээлде жасалат, кандай шартта сакталат, ушул нерселерди жарытып бериңиздер деп суранган болчу. Ошого байланыштуу биз бүгүн машина базарга келдик. Машина базарга келип, ал жактагы тамак аштардын нормаларын сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Мен ар дайым айтып келем, биз жагдайларды жарытып беребиз. Чыныгы бааны, негизги бааны бул жерде эл гана бере алат. Ошондуктан астында биз менен болуп туруңуздар, буйруса сиздер менен бүгүн биз машина базарды көрөбүз. Бул жерде отравление болгон адамдар эч кандай жалоба жаза албайт. Мыйзам чегинде отравление болгон адамдын дареги, аны кандай, кайсыл жерде жайгашкан, адрестери так берилиши шарт. Ошондуктан азыр тамак аш нормаларын көрөбүз. Жок дегенде биз көп нерсе сурабайбыз бул жерде. Кандай шартта даярдайт? Ошол нерселерди көргөзгөнгө аракет кылабыз. Бул жерде санэпидем станция келген деген сөзгө эч качан ишенбейм. Эгерде келгенбиз десе дагы. Билал, кел бул жака. Шашлыктар бар экен, нохот бар экен. Абсолютно бети ачык. Бети ачык, бул жакта жүрүп аткан элдерди көрүп атасыңар азыр ар кандай кийимдер менен жүрөт, асты шагыл. Чаң көтөрүлөт бул жакта. Сизге бир элементарный суроо да. Азыр мына турган адамдар отравление болуп калса каяка барат? Энди ашакка чыгып оякда. Скорый чакырылат экен. Скорый чакырышет, естественно, бар нерсе. Сизди үстүңүздөн обжалование кылайын десе каяка барат? Уну билбейм, ойлоп көрүп. Ойлонуп көрүш керек эле. Ойлонуп көрүш керек эжеке. Анткени азыр көрүп атасыздар мына адамдар басып өтүп атат да, чаң көтөрүлүп атат, тамактардын бети ачык да эжеке. Берсек адамга берип атабыз да бул нерсени, туурабы? Бул чыгарылыш основной мындай эркектерге арналат. Анткени бул жерде основной машина базардагы басымдуулук эркек адамдар. Санэпидем станция келеби бул жака? Келет, азыр эле келип кетти го текшерип. Мына жакта жүрөбү? Жүрөт го, халат кийип, неме текшерет өчүрүп. Биз издеп табалы анда, санэпидем станцияны. Ушул ашканалардын артына өткөрбөйлүбү? Посуда жууган жери окшойт. Мына нерсени мен айтып тажадым да, чынындачы. Ушул нерседен бир күн бирөө каза болот. Анан бизди түшүнүп баштайсыңар деп айтып атам да, туугандар. Ушуну колдонбогулачы. Да, может бул мындай товарный вид болушу мүмкүн да. Мындай базардын өз абалына жараша дегендей. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Бир нерсе сурасам болобу сизден? Неге тамактардын бетин жаппайсыңар? Тамактардын бетин жаап элиш болот. Азыр мына клиенттер келди. Жок, бир эле сиз эмес, өзү бар эле жаппай атат да. Мен башында айткандай эле, отравление болсоңор эч кандай гарантия жок бул жерде. Сизге дагы рахмат эжеке, туура кабыл алганыңызга. Мына карасаңыз, сиз мындай өзүм медайымын дегениңизге айтып атам да. Жаап ушуп атабыз. Эми бул бир күндүк шарт да, туурабы? Эми жума сайын бир жолу болобу? Ошого жараша да, Азыр адам көп келип калган ошентип катат. Азыр мына жакта айтышты да, санэпидем станция жүрөт деп. Жүрөбү? Текшерип кетти. Каякка кетишти ошолор? Бул жака карап басып кетти. Биз таппай жүрөбүз да ошолорду, чү? Келди. Мен да келди деп уктум, таппай атам.
Kelişti, tekşerişti. Tekşeriş gerek de özü. Кантип текшерет? Текшерүү процессин сиз көрдүңүз да туурабы алардын? Мен өзү жаймен Эмнени текшерет ошондо келип? жай менен чыкпадым эле, эми чыктым да эми. Жок, сиз айтып атасыз да азыр келди, кетти. Бул жакка карап. Текшерди, бетин ачып койбогула деди тамактарды. Жок, ошол санэпидем станциянын кызматкерлери текшерген учурда основной мындай басымдуулук дейбиз го. Ошо басымдуулукту эмнеге каратты? Тазалыкка да. Тазалык. Тазалык жок го. Кадимки эле талап коюп. Кайра дагы текшерип келебиз дедик. Макул дедик. Аткарабыз дедик. Бир жолу болсо да мындай штраф салганбы силерге? Занчанча салчу эле. Чамчай. Ошого мен так түшүнбөй атам да, санэпидем станция келип текшерүүлөр өткөрүп атат дейт. Бирок мындайча айтканда после проверка биз баратабыз да. Мындай алар текшерип кеткен жерлерге баратабыз. Текшеришти, бизге айтышты. Бетин жаап, таза. Жана санэпидем станциянын кызматкерлерине айтам да, тарынбагыла, бирок мындай традиционный проверкага окшоп атат да булардын кылып аткан ишчи. Мындай чыгыш керек, биз чыгып атабыз. Барыш керек, барып атабыз деген сыяктуу да. Мен азыр перерыв менен чыгып калдым, өзү аябай катуу эле текшерет болчу. Эгерде сиз айткандай катуу текшерүү болгондо, мына кафелер болмок эмес да. Негизинен мына медайымсыз да сиз, туурабы? Медицинанын өкүлүсүз да. Сиз мага караганда тазалык эмне, тамак аш нормасы эмне, ал жакшы түшүнөсүз да ал нерсени сиз мага караганда. Эгерде санэпидем станциянын кызматкерлери так даана иштеп баштаганда мына жерде мындай ашканалар башаламан болмок эмес. Биздер эл катары эми шартка карап иш кылып атабыз. Сизге бир жөнөкөй суроо да. Санэпидем станциянын кызматкерлеринин ушундай башаламандык менен текшерүү алып барганына биз элемент коррупция десек болобу, болбойбу? Мен азыр перерыв менен чыккандыгыма байланыштуу азыр ал сөзүмө кошо албашым мүмкүн. На самом деле азыр талап коюп кетти. Таза иш кылгыла, бетин жаап. Сиз негизинен санэпидем станциянын функционалдык милдеттерин билесиз да, туурабы? Ошолор аткарылбаганына караганда бул элемент коррупция деп атасак болобу дейм да. Бүгүнкү күн менен эмес, ушул жалпы жылдар менен эсептегенде элемент коррупция деп атасак болобу, болбойбу? Коррупция дегенге мен эми азыр саясатты түшүнө бербегеним үчүн ага кошуп албайм да даным менен. Бизден эл болгону гана карапайым эл катары тирчилик кылып атабыз. Бизден ушул иштеп аткан ишибизден тазалык болсо тазалык талап. Макул, рахмат эжеке. Сизге дагы. Негизинен бул менин оюм. Ушундай санэпидем станциянын кызматкерлери текшерүү алып барып кеткен жерге баратабыз да, бизчи барганда азыр. Жана текшерип кетти, азыр эле текшерип кетти деген сөздөрдү уктуңар. Мен айтам да, бул менин жалпы оюм, дагы элге салабыз бул нерсени. Көрүүчүлөргө дагы айтам да. Ушундай санэпидем станция кызматкерлери текшерип кеткен жерлерди биз көрүп атабыз да азыркы учурда. Бул элемент коррупция деп санаганга болобу же болбойбу, кандай? Санэпидем станция сизге дагы келдиби? Келди. Качан келди? Баяракта келди. Баяракта келди, текшерди. Эмнени текшерди ошо текшерүүдө? Көчтү сурап кетти. Көчтү сурады. Кагаздарды. Кагаздарын сурап кетти. Ветврачтар келди ошондо. Ошондо болсо керек, халаттар менен келди. Халаттар менен. Где-то канча болуп калды келгенине? Bir saatten açtı. Мыналарга үн чыкпадыбы? Кайсы? Мына турган шартка. Мангал турган шарт. Үн чыкпады, Көрдүңөрбү? Кызматкерлер иш алып барганыңарды. Мындайча айтканда, силерден кийинки элдик проверка болуп атат да. Эми силер канчалык деңгээлде баа бергенсиңер билбейм, азыр эл баа берет буга. Көзөмөлдөөчү органдар толтура, бирок көзөмөл жок. Бирок биздеги эң башкы көзөмөл бул эл. Ар дайым эл өзү көзөмөлдөп коет көп нерсени. Тараза эл болуп калат. Мынанын ичинде химик заттар боло турган болсо, бул күндө мынтип тердейт. Сен аны ичесиң. Анан кийинки воскресеньяга чейин бир жерде жатасың да. Азыр силерге Билал катарасынан көргөзөт тамак аштарды. Машина базардын өзүндө жыгылып калган эмесмин, бирок көп жолу машина базарда тамак жегенден кийин үйгө келгенде ден соолугум начар болуп калган деген адамдарды уктум да. Тазалык средствосунун идишине өзү тазалык жетишпейт. Билал көргөсүң? Бул тазалык средствосу еще. Вот мына тряпка. Ушу менен идиш аяк жуулат.
Эми айтышы мүмкүн кээ бир ишкерлерчи шартыбыз ушундай деш мүмкүн. А мындай шарт менен иштегенден көрө иштебей эле койгулачы. Бекер эле силерден көчөгө караганда 50 сом арзаныраак тамак алат, бирок тияка барып туруп 500 сомго дары-дармек алат ал адамдар. Билал күткөндөй болбой атат шарттар. Вот бир дейли, ой, мынаны сура. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Мынаны качан жуугансыңар акыркы жолу? Тиги казандын бетиндегини качан жуугансыңар? Акыркы жолу. Бизди тартпаңыз. Кимди тартайын ана? Сыртты тартыңыз. Өз укугуңарды таанып атасыңар, туурабы? Кардарлардын укугун тааныбайсыңарбы ушинтип? Мынаны жууш керек деп айтпайсыңар бири-бириңерге? Андай болбойт да, аял кишилер экен тем более. Келиңиз. Мына тазабы? Мынаны таза деп айтып атат эжеке. Мен алып коем. Жаппагыла буну. Санэпидем станция, ушуну көзүңөр көрбөдүбү? Санэпидем станция жаман көрбөгүлө байкелер, эжекелер. Ушундай калп белек боло турган проверкаңар токтоткулачы анда. Проверка кылып атабыз деп айтпагыла. Раз мынандай башаламан проверка өткөрсөңөр. Билал бир суроо калтырбайлыбы, адамдарга? Мына куурула турган тамак аштын казаны жапжакшынакай турат, бирок кайнатылган нерсенин казаны мынандай шарттарда эмнеден болот бул? Мына бул куурулат. Куурулганда күйдө башка деп айтышыбыз мүмкүн да, если болуп калса. Бирок мына кайнатылган нерседе кантип казан ушундай болуп кетиши мүмкүн. Вот, крышканы татынан кайгылып койсо болот экен. Молодец, эжеке. Жок, крышкаңызды жапсаңыз сиз просто. Мына крышка эжеке жанагы мурдагы эжеке көрсө, айтабыз да, мына таза деп крышканы мындайын айтат. Жанагындай да айтпайт. Молодец, укам, ишти кылы. Все, рахмат. Мына аталышыны не деп атайбыз эми? Самсаганда да эми бул жер? Ким чыгарат эжеке, саламатсызбы бул жерде? Самсаны ким жасайт? Кетти. Кетти. Не, жумуштан кетип калдыбы? Кетти уже. Се, рахмат. Мына самсыны фаршы деп атайбызбы эми буну? Бул 1, 2, мына жердеги кол тийген эмес да бул жакачы, таптакыр. Эң кызыгы мына жерде тесте турат. Мына тест экен. Мен мани бербей калыптырмын. Самсаны берде жасамак. Кесе керек. Каякта жасайт? Ичкерide жасайт. Мынага не дейсиз? Мына тургандарга. Ашып койгон. Жаш балдар ойноп аткан деп койбодуңуз Жок, ашып койгон хамырды да нимеге. Булуштурамыз деп турдук. Се. Бул самса түгөгөнү. Болбойт, эжеке. Мындай болбойт. Чынында да актануунун кереги жок. Аны бир эле сиз эмес, биз эле көрүп атабыз, көрүүчүлөр көрүп атат аны. Бул жерде жасалабы, жокпу? Ал суроолорго дагы жооп болуп турат бул жерде. Аны сиз айтып аткандай, билбейм, сказка дейбизби, жомок дейбизби, кандай дейбиз? Андай кылганга болбойт да, эжеке. Башка жерде жасалат дегениңер туура эмес. Да. Чоп-чоң аялсыз, сизге мындай катуу айтканга деле болбойт да негизичи. Өкүнүчтүү, ушундай жаш чоң эжелерибизди жалган сүйлөгөнү. Силерге айтып атамбы, бүгүн Билал разочарован. Ал машина базарды идеальный деп ойлогон. Бирок сезимдери башкача. Байке бул жеңем болсо керек, эми. Эми бир суроо да. Эми сиз жеңемди жакшы көрөсүз, мындай барктайсыз да, туурабы? Зыян тийбесин деп ар бир адам сүйгөнүнө аракет кылат да. Бул жеңе газ баллондордун зыяны жокпу? Эртең бир жарылып, арылып кетсе бул? Жок, эми бар жогубузда ушундай да. Бул эмнеден улам ошодо? Эми бу жерде природный жок да. Природный жок, Бир күн иштейбиз. Ошо менин камерама жалпы мындай айтсаңыздар болот да, ушундай маселелерди көтөрсөңүздөр болот. Мен азыр көрүп атам, адамдар ушундай нерселерди айтпай атат да. Мисалы базар администрациясы бар да, ошолорго силер аренда төлөп атасыңар. Мындайча айтканда бир тараптуу договорду силер аткарып атасыңар да, келишимдерди. Эми аткарганда биз бу жерде бир эле күн иштейбиз да. Ооба. Анан эми олор деле эми кызыкчылык жок болот да.
Bir gün Бул жерде иштегенден кийин. кызыкчылык, мындайынча айтканда мен айтам да, улуттун кызыкчылыгы болуш керек да бул. Адамдардын гана эмес. Бул жерде миңдеген адамдар келет да. Бул улут ден соолугу да. Бул мамлекетте жашап аткан адамдардын ден соолугуна кызыктар болуш керек эле. Администрация. Зияндын баары силерге да, мен көрүп атам. Мисалы тазалык жогу бир зыян, шарт жогу бир зыян. Санэпидемстанция келет силерге штраф салат, дагы зыян. Мага окшогону келет тартат, дагы зыян силерге. Силер болгону зыяндасыңар да. А ошол администрацияга сунуштап, бизде шарттарды жакшынакай кылгыла. Арендасын төлөп аткандан кийин деген сунуштарды калтырсаңар жакшы да. Эми калтырабыз о. Мен да айтам да силерге, базар администрациясы ошол нерсени. Бул адамдар өзүнүн аты менен адамдар да. Булар жакшы шартта иштеши керек эле да. Эми жаңы базар мына жаңы ачылгандан кийин ушундай болуп калды да. Базар ачылганына жаңылышпасам мен кичинекей кезимде эле ачылган. Ошо мен азыр мани берип атам базарга. Бир күн Администрация үчүн о тиги навес менен мына шагыл важныйраак экен да. Бул нерселерге караганда. Өзүң дагы эми одон башка деле проблемалар бар, эми өзүң дагы бир сыйра сүйлөшүп көрөсүң да. Буйруса. Мына биз азыр машина базардагы тамак аштарды көргөзүп бердик. Канчалык деңгээлде жарытып бере алдык, жок, мен анысını билбейм. Мен дайым айтам. Биз жагдайларды жарытып беребиз, чыныгы бааны ар дайым эл берет. Ошондуктан биз ушундай жагдайларды жарытып бара беребиз. Астыда дагы элдин көйгөйүн көтөргөнгө аракет кылабыз ар дайым. Жалпыңыздарга рахмат.